Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев сурактан чыкты. Бирок кайра кирет. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Бул тууралуу 24 KG агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Адахан Мадумаров бүгүн саат 15:00 кайрадан суракка кирет. Бүгүн 3 жолу сурак берип жаткан Мадумаров Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча суралууда. 2021 Кумтөрдөн канча алтын өндүрүлгөнү жана канча каражат түшкөнү маалым болду. 2021 Кумтөрдө 14561 килограмм алтын өндүрүлгөнүн компаниянын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүп билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын башынан бери Кумтөр салык жана милдеттүү төлөмдөр боюнча бюджетке 13,6 миллиард сом которгон. Негизи план 9 миллиард сом деп коюлган. Бөлтүрүк 2021 жылга алтынды сатуудан түшкөн жалпы кириши 856 миллион долларды түзсө, анын 621 миллион доллары тышкы башкаруу мезгилине туура келгенин, быйыл компания 17 тоннадан ашык алтын казууну пландап жатканын айтты. Өкмөт буга чейин кенди толугу менен Кыргызстанга өткөрүү боюнча Центара Голд менен сүйлөшүүлөр жыйынтыкта жатканын билдирген. Булак медиа центр KG. УКМК иштебей жатат деп жатасыңар, иштеп жатат. Саясий туткун Бактыбек Калмаматовду колдоп сотко катышып, пост жазганыма 2-3 күн боло элек сүйлөшүүгө чакырышты. Бул тууралуу экс-депутат Данияр Тербишалиев соц тармактагы баракчасына жазды. Экс-депутат буга чейин Бактыбек Калмаматовдун кармалышын саясий куугунтук деп жазган. Кече 17 январда президент Садыр Жапаров басылмалардын бирине маек берип, анда Бактыбек Калмаматовдун кармалышына байланыштуу суроого да жооп берген. 1% добуш албаган балага башымды оорутуп, эмне кылам деген өлкө башчысы. 22 декабрга караган түнү Бактыбек Калмаматов Манас аэропортунда Сауд Аравияга бара жаткан каттамдан калтырылып, УКМКга жеткирилген. Ал аймактар аралык кастыкты козотууга шектелүүдө. Кыргызстандын 11 жараны Түштүк Кореяда жумушка кирип иштеп жатат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматы боюнча дагы 104 кыргызстандык санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаргандан кийин Түштүк Кореяга иштегени учуп кетишет. Алар үчүн Бишкек, Сеул багыты менен чартердик каттамдар уюштурулууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев кыргызстандыктар Түштүк Кореянын иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлиги менен жетишилген меморандумга ылайык жумушка орношуп жатканын айтты. Өзбекстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп аскердик учкучсуз учуучу аппараттарды чыгара баштады. Бул тууралуу Өзбекстандын министрлиги билдирди. Аппараттарды чыгаруучулардын айтымында учкучсуз учуучу аппараттар эл аралык техникалык стандарттарга толук жооп берет. Лачин чалгындоо, соккуруу, артиллериялык аткылоо процессин башкаруу үчүн арналган. Техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу маалымат кенен берилбейт.